Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыңар? Tinçsыңарбы? Bölüşürüz. Assalamu alaikum, men bilesіңер да, мен Бекиев Эмил Маликович, Кыргызстан жаран олым. Мына мен Ош шаргынын тургуну болом да туғандар. Анан мен бул кайрылып элге кайрылган себебим да туғандар. Азыр мен мэрге да кайрылам. Ош шаарынын мэрине Сарпаш Талайбекегечи. Талайке, мынабы Южный микрорайонда мен өзү ошол жерде турам. Ошол жердин тургуну болом менчи. Азыркы учурда мен Москвадамын. Ошол жерде мына акыркы айлары мына ушу Садыр аканы Садыр абабыздын кылмышка шектүү адамдычы ушу президент кылган шайлагандан бери эле биздин свет өчөт, отопление өчөт. Мен түшүнбөй атам да ушул нерсеничи. Мына бир караштырып койсоңор болбойбу? Ошо отоплениени мен ошо Айтмамат Кадырбаевдин малында мен чуркап жүрүп ошо отоплениени мен койдургам ошо жерге котельныйдычы. Мен жашаган жергечи. Ошону айтып кетерим эле, мына 2 күндөн бери мына мен калп айтпайм, мына Оштон чыгышып атат. Ош шаарынан чыгышып, ошо мен соседтерим, ошол мен туугандарым чыгып, ошо 2 күндөн бери бирөөлөрдүн үйүнө барып, ысык жерге барып жатып келишип атты. Анан ушу берки эми Садыр абага кайрылайын десем, ону билесиңер, ону мен признавать этпейм. Аны билесиңер, мен как президент катары признавать этпейм. Ошон үчүн анан инаугурациясы да боло элек. Инаугурациясы болсо да кайрылсак болот эле. Эми мен Ош шаарынын мэрине кайрылып кетейин, Сарпаш Талайбекегечи. Талайке, ошо Южный микрорайонду бир карап коюңуз эке. Она отопление берген муниципальный управление. Ошол барып, ошол жерди мына акыркы күндөрү тез өчүп отоплениялар. Светтер өчүп калды. Мына Бакиевдин заманы келип атат тугандар. Бакиевдин малында ошо светтер өчөт болчу тугандар. Ошон үчүн мен кайрылып кетем. Ош шаарынын мэрине, кыргыз калкыма ошол Южный микрорайонду карап коюңуздар. Эми баягы бизде макал бар эле, Южный никому не нужный деген. Ошол нерсени токтотсоңор тугандар. Ол макалды башка жерге барып айтсаңар болот. Анан тугандар, кече көрдүңүздөр Москва шаарында митинг башталды. Ким бул Матазов? Ким экен бул? Тугандар, Москва шаарында митинг башталды Навальныйды. Ошол азыр Москва шаарында бүгүн да митинг болот Навальныйды колдоп чыккандарга. Анан Москвада да ситуация кичине оорураак болот да тугандар. Бизден үйрөнүп алган окшойт булар дагычы. Булар да жадады да. 20 жылдан бери Путин дейт. Эми Путин да жадат уже ичине эркекче айтайын. Бул Путинден эле орустар жадап бүттү окшойт. Ошон үчүн чыгышты окшойт. Мен эжеке Алымкан эжеке, мен Ош шаарынын микрорайонунда ошо Южный микрорайонунда турган үчүн айтып атам. Башка жерлерге мага эч ким кайрылган жок эжеке. Болбосо башка жерде айтсаңыздар, мен ошону жеткизем буларгачы. Бу арамкорлорго, паракорлорго мен жеткизем. Билесиз да, Алымкан эже. Ошон үчүн каерде свет жок болсо, Кыргызстан жергесинде айтыңыздар туганда. Отопление жок болсо, свет жок болсо айтыңыздар. Мен чыгып буларга мен жеткизип турам. Мен буларга мээсине көрсөтүп, мына жерде свет жок экен. Мен илгериле жеткизет элем. Ош шаарында иштеп жүргөндө элечи. Ошо Кадырбаевга, ошондо Айтмамат Кадырбаев, алейкум ассалам. Кадырбаев малында мен ошол Южный микрорайонго отопление мен апаргам. Ошол жерде арыз жазып, кол чогултуп, ошол малдарда ошого мен көп кол чогултуп дегендейчи. Ошол жерде менде салымым чоң тугандар. Ушул видеону таратып койсоңуздар тугандар. Эми Садыр аканын колунан кокот деген келбейт, билесиңерди. Ол кишине керек болсо, оны Манас аэропортундагы директор Үсөн Сыдыктын директору нахуй послать эткенден кийин менде эми кап болбоңуздар, мындай сөзүмөчү. Бул адамды, бул просто фигура, мындай айтайын. Баягы биздин мамлекетте баягы 400 семья башкарып келсе, дагы эле ошолор башкарып келип атат. Бул соке кетти, сакени алып келип коюшту тугандар, ошол эле. Саламатта калыңыздар. Видеому таратып коюңуздар тугандар. Бул Садыр аканын колунан кокот тиyin келбейт. Бул Садыр ака эчтекен чечпейт. Бул президент дагы эмес, бул просто фигура экеле. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарыш керек. Саламатта калыңыздар тугандар.